Assalamu alaikum урматтуу Чүкмек YouTube катталуучулары. Ош шаарына Учар айылына буюрса 5-6 үй бүлөгө Аманат кайрымдуулук фонду тарабынан бекер акысыз үй муктаждарга салынып берилип жатат. Бүгүн ачылыш аз эми, бүгүн бетондор куюп баштады. Алымдарыбыз келди. Маркум Чубак ажы Жалиловдун атасы да келип, бүгүн капсула салып Аманат кайрымдуулук фондунун жетекчиси маалымат берип жатат. Туугандар аракет кылып, бала чакасы дегендейчи. Ошол эле. Ассаламу алейкум урматтуу Чүкмек YouTube катталуучулары. Бүгүн биз Ош шаарында бир жакшы жаңылык менен бөлүшкөнү келип калдык. Бул жерде Ак ниет Аманат фонду буга чейин мекендештерди бир эле үй менен жардам бербестен мекендештерибизди Турцияга, Индияга, ошо бөйрөк, боор алмаштырууга жардам берип келген мырзабыз бүгүн Ош шаарында жакшы бир жаңылык менен дагы бөлүшүп бизди чакырып калды. Буюрса ушул жерге эң муктаж болгон 6 үй бүлөгө үй салуу капсуласынын алдында турат. Видеонун аягына чейин биз менен болуңуздар, толук маалыматты аласыздар. Андыктан каналга катталып, подписка болуп, Медер мырзага жардам берем деген мекендештер болсо, кайрылып, кайрымдуулук кылам дегендер, муктаж үй бүлөлөргө салым кошом дегендер болсо, кайрылсаңыздар болот. Медер мырза, ушундай Алла ыраазы болсун, сизге ушундай муктаждарды үй менен камсыз кылып, Алланын ыраазылыгын алып жүрө бериңиз. Сиз буга чейин Жалал Абадка муктаж үй бүлөлөргө үй салып бергенсиз. Буюрса бул экинчи болуп эле токтоп калбасын. Баткенге салыңыз, Жети областка дагы ушундай муктаж үй бүлөлөргө буюрса салыңыз. Сизге ишиңизге ийгилик, Алла ыраазы болсун. Видеонун аягына чейин болуңуздар. Капсула салган, ошондой эле көптөгөн биздин алымдарыбызды чакырып, батасын алып, жакшы бир ниетте бүгүн баштады. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah. Kutlu olsun, mübarek olsun, көп жылдар кызмат. Ustazlar канаке. Bismillahirrahmanirrahim. Ооба, келиңиз. Кошо кармап, буйруса ошол жерге Кайерге коебуз кана? Şu жерге. мол жерге коелу, кеңиз ооба. Allahu akbar. Кошо коелу, кана бисмилlah. Allahu akbar ve lillahil hamd. Allah Taala ушул тилек максаттарга жеткирип, ушул курулуп аткан имаратыбыз Кудайымызга көп жылдар кызмат кылсын иншалла. Ушул элибиздин, журтубуздун ак батасы, айрыкча уюштуруучу Медер мырзам, сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз. Үйлөрүңүз кызмат кылсын. Бисмиллахиррахманиррахим. Бисмилlah. Ал келиңиз. Ana, shunday bo'ldimi? Bismillah алып келиңиздер, ушундай туруп. Ортодо эки арматурдун ортосунда коёбуз. Мына болуп жок, Ахыры бары өзүң койдуң мына. Тустам кыйын болот да. лопатканы бересиздер, Ооба, келиңиз. Кажы баба. Ana gelin. Allahu akbar. Allahu akbar. Ana gelin. Hayır acaba. Жерде ушундай окуя болуп атыптыр. Жардам берели деп басып келгениңизге чоң рахмат баарыңызга. Мына медеринибиздин аракет кылып атканына мен там берип эле жүрөм да дайым эле. Айым элдин үстүндө бири ооруп аткан, бир күнү Индияда, бир күнү Ленинградда, бир күнү Кытайда жүрөт, бир күнү Турцияда жүрөт. Эл үчүн жаралган жигит деп байкап, чакырган жеринден калбай барып, ыраазычылык билдирип жүрөм да. Силерге да чоң рахмат. Тилегиңерди Кудайым кабыл кылсын. Ишиңерде дайыма ийгиликтер жаралсын. Үй бүлөңөрдө бала чакалар менен тынч аман жашагыла. Каалаган максатыңар Кудай кабыл кылсын. Рахмат. عاقبة للمتقين
والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس. Allah'ım bardık işte özüne kayılıp özünden gana yardım sırayız Allah'ım. Buna uşul elbette şeriatımızda, Kur'an'ımızda, dinimizde muhtaçlarga yardım bergile, kolunarda açık kılgıla dep nafaka kılgıla, sadaka kılgıla dep ayatlarda, hadislerde öte köp gelet. Oşoga mına kança bir tuğandarız şunday nafaka kılışıp, özlerinden sadaka kılışıp, kolunda yok muhtaçlarga uy alıp berүү, uy salıp berүү bul çoğun жақсылык болуп эсептелинет. Ошол бир туугандарыбыздын баардыгын тилектерине Кудай Таалам жеткирсин. Кудай Таалам өзү колдосун, Кудай Таалам өзү коргосун, туура жолго жолдосун, кайсы жерде жүрсө дагы алар үчүн ачык жол болсун, иштери дайым оң болсун, берекеси мол болсун, аркасында жамандык такыр болбосун, Кудайым өзү колдосун. Мына Медер мырзам ушунчалардын башын бириктирип, muhtaçlarga yardım berip gelip atkан, ошончо bir tүйүн кылып уюштуруп тура турган, элдин башын бириктирип тура турган bir адамдар керек. Ал эми ошонун башында өзүңүз туруп атасыз. Аллах Таалам сиздин де ишиңизге ийгилик берсин. Жолуңузду ачык кылсын. Эчтекеден кем кылбасын, жаманга такыр тең кылбасын, ниетиңизди калыс кылсын, бардык жамандыктан алыс кылсын. Мына аксакалыбыз, айыштабыз, тажыбай айыштабыз, ажыбыз, мына сиз да ушинтип ак батаңызды берип, баш көз болуп жүрөсүз. Аллах Таалам сиздин ак батаңызды дагы Аллах Таалам кабыл кылып, ак батаңыз элиңизге, журтубузга насип болсун, сиздин да ден соолугуңузду чың кылсын, узун өмүр берсин. Бардыгыбыз жараткан жалпыбыздын жакшылыктарыбызды кабыл etsin. Jamandыктар башыбыздан алыс кетсин. Кемчилдик күнөөлөрүбүздү Кудай өссүн. Алла өрүп тукумубузду өнүп өссүн. Эгер бизди имандан кетирбесин, кыйын кычык балеге жеткирбесин. Дагы канча көп болсо тилегибиз Кудайым кабыл etsin. Баарын тегиз амин. Assalamu alaikum. Урматтуу мекендештер, жалпы кыргыз элим, жалпы кыргызстандыктар, арбаңыздар. Буйруса бүгүн Ош жергесинде кереметтүү иш-чара болуп турат. Албетте жалпы эл жакшылары, устаздар келип, muhtaçlar үчүн салынып аткан турак жай комплекске капсула салуу иш-чара болуп турат. Андыктан бүгүн мына жалпы Кыргызстандагы аттуу баштуу болгон элдин жүрөгүнөн орун алган соцсетте баардыгыңыздар тааныган блогерлер дагы келип, мына салымын кошкону келип отурушат. Устаз, сиз өзүңүз айтып кетсеңиз, мына бул жер боюнча толук маалыматты айтып өттүк. Негизинен muhtaçlar үчүн, көп үй бүлө үчүн үйлөр салынып атат. Мына ошол үчүн элге бир жакшы сөзүңүздү айтып кетсеңиз. Bismillahirrahmanirrahim. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам "Мен лам яшкурин нас лам яшкурилlah". Бендеге ыраазычылык билдирбеген Кудайга дагы рахмат айта албайт дейт. Обалы мына ушул демилгени көтөргөн сизге, сиздин командага ыраазычылык. Мына ошол muhtaçlarга бир жакшы бир иш-чараны баштап атыпсыздар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам "Хайрун нас анфаухум линнас". Адамдардын эң жакшысы башкаларга пайдалуу болгону. Ахаббул а'мал илаллах сурурун tudkhulu ala mu'min. Кудайга эң сүйкүмдүү амал экинчи бир адамды кубанткан, сүйүнткөн дейт. Сиз бүгүн мына ошол бир ортодо көпүрө болуп, мына ошол акчалуулардан, байлардан алып, бирок биякта ыйлаган, сыздаган, үйгө муктаж болгон бирөөлөрдү кубантуу максатында турасыз. Мына ушул иш-чараңызды колдоп, мен баш болуп, мына ушул өлкөбүздөгү мына блогер инилерибиз дагы мына ошол колубуздан келген бир салымыбызды кошолу деп келип отурат. Ушул сооптуу иште баардыгыбызды Кудайым шериктеш кылсын. Өзгөчө бизди мына ошол соцсеттен көрүп аткан жалпы мекендештер, дүйнө кезип мына ошол иштеп жүргөн бир туугандарыбыз бар, анча-мынча бир жумушу жакшы, акчалуулар. Мына ушул эгер сиздин мына ушул ишиңизди колдоп, биз да колубуздан келгенин кылалы. Ар ким колунан келген нерседен суралат. Сиз ушул уюштуруучулуктан, бул жигиттер жарнама кылып берүүдөн, ал эми мен ушул иштин бир сооптуу жактарын молдо болгондугум үчүн айтуу менен ушунан сурала турган болсом, ал эми анча-мынча акчалуу бир туугандарыбыз ушул нерсеге бир 10 сомбу, 20 сомбу, доллар мененби, сом мененби мына ошол салымыңыздардан сураласыздар. Жараткан Аллах Таала берген ырыскыда мына ошол muhtaçlarга бир аз бир кол кабыш кылсак, батыраак мына ушул иш-чараны бүтүрүп, буюрса бүгүн мына капсула салууда турган болсок, үмүт кылабыз. Бул берешен эл көп түкүрсө көл болот деп, бир саналуу бир күндөрдөн кийин Кудайым буюрса мына ушул иш-чарабыз бүтүп, бир тапшырууда мына ушул жерде бир жетим жесирлердин бир ыйлап, кубанып, үйлүү болуп, сүйүнүп кирип атканына дагы шерик болгонду Кудайым насип кылсын. Ошол күнгө жеткирсин. Жалпы мекендештер, бир туугандар ушул салым кошууга барыңыздарды чакырабыз. Анткени барыңыздарга белгилүү болгондой, бул бир тууганыбыз буга чейин ошо канчалаган инсандардын жанакындай бир жашоого кайтышына, операциясына, башкага ушундай бир муктаж, өзгөчө мындай бир муктаждар үчүн үйлөрдү дагы салып жүргөндүгүнү бир күбөбүз. Интернеттен башкадан барыңыздар таанып билип жүрөсүздөр. Үмүт кылабыз, ошо сиздер салган тыйындар бир текке кетпестен, мына ошол ордун таап, аманатка бир кыянат кылбастан, өзү дагы аманат фонд, мына ошол аманат фонд буюрса мына ошол өзгөлөрдү бир кубантат деп үмүт кылабыз. Кудайым колдосун, биз да колубуздан келген жардамыбызды беребиз. Алла ыраазы болсун.